Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін бізде өте необычный видеоролик болып отады. Бұға чейін білсеңер, только таксилерді выкупқа берген видеоларды көп көргізіп қалдық еле. Бүгін чисто мынакей доставкаға жана личное пользованияға беріле тұрған машинелерді көрсетмекчүбүз. Нурмат, ассаламу алейкум. Денсаулықтар жақсы жу? Жақсы, рахмат. Бүгін бізден көрүүчүлөргө өзүңү таныштырып, силердин компанияңар жөнүндө бир аз айтып берсең, анан кийин могул личное пользованияга жана доставкаға берилүүчү машинелерди биринчиден айтып берсек. Ассаламалейкум экендештер, кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Биздин компаниянын аты Салам Инвест, өзү рынокто 5 жылдан көп иштейбиз. Общий бир айтканда бир 850дөн ашык машина азыр выкупта жүрөт. 300дөн ашык, ушул жылдын ичинде уже 300дөн ашык машина выкуптан алып чыгып кеткен. Биздин компания иштегенде таксиге, доставкага, личный пользование 3 категорияга полный под-ключ даярдап беребиз. Ошондо машинелерди бул жерде өзүңөр башка жактан пригон кыласыңар же салондордон аласыңар? Биздин условия мындай компанияда биз только автосалондордон алып, наличкага алабыз, өзүбүздүн фирманын атында болот, лизинг эмес, эч кандай банк аркылуу эмес, өзүбүздүн атыбыздан эле берилет. То есть наличкага эле сатып аласыңар дагы, анан кийин выкупка бересиңер, э? Все, анда биринчи могу Сератадан баштап условияларын айта кетсек. Бизде көрүүчүлөр основном өтө көп доставкага машинелерди сурап калат элеңер. Бул жерде түрү бар экен азыр. Бул жакта Сератабы? Серата 2010, 1.6 автомат. Машинаны өзүнүн пробеги бир 210-220, машинаны Нижний Новгороддон алып келебиз. Тоже только салондордон, Россиянын көп салондорун баардыгын араштырып, кайсы жерде пробеги, состояние, полный историясын карап, ошого карап машиналарды алабыз. Өзүңөр лично барып, автоподборлор менен барып текшерип, э? Кыскасы машиналар ишеничтүү. Машина ишеничтүү, полный мемесинде барды машинаны ходко койгондо, выкупка берип атканда полный ТОсун өткөзүп, ТОнун өткөн кагазына бере алабыз. Ушуна машина ушуна минустары бар эле, полный сыран жеттик деп. Машинанын условиясында болот, бул азыр первоначалка, буга эсептегенде бир 100 миң деп первоначалка болот. Бир жылга алса, айына где-то 65-66 миңден тура келип калат. Бир жарым жылга алам десе, бир 55 миң, 57 миңден тийип калат. Биздин срок берилгенде бир 10 айдан 24 айга чейин беребиз. То есть 2 жылга чейин, да? 2 жылга чейин берилет. 10 айдан 2 жылга чейин экен. Так, бул жерден машинелерди алгандан кийин 3 ТОсу бесплатно дедиң, э? Бизде машинаны алып кетсе, ошо сизден келдим деп айтса, биз 3 ТОну бесплатно кылып беребиз. Биринчи 3 ТО, анан 3 ТО бесплатно экен, кийин биз силерден өтүшүбүз керек деген тема жок. Биз жөн эле силердин машиналарды даярдап, дагы 3 ТОсун өткөзүп беребиз. Дальше уже өзүңөр билген любой паркта иштейсиңер, любой сервистен барып обслуживание бересиңер. Кыскасы свободно иштей берет любой жерде. Бизге главный келди, машинаны алып кетти, анан бизге келип ай сайын отчет эмес, жума сайын келип машинаны көрсөт, мына паркта иштей, путевой алып кет деген эч кандай условий, личный шарттар. Коюп, машинаны чыгарып алгыча деле келбей койсо боло береби? Бизде андай случайлар көп болот. Даже биз машинаны алып кетет, ошончо выкуп бүтөрдө гана келип, ДКП менен тест алып кеткенге келишет. Төлөмдөрү бүт бар онлайн. Полный онлайн бизге келип төлөбөйт, банк аркылуу эч кандай осмотрго келбейт. Осмотрго келбейт. Бир эле случайда келишет, эми Кудай сактасын. ДТП болуп калса, осмотр ушул жерге келишет. Биз эч кандай кагаз берип, ушакка барып өзүң өтүп алып айтпайбыз. ДТП болду, үстүгө биздин офиске келет. Офиске келгенде обязательно баардыгын өзү жасап беребиз ага. Эч кандай неме жок. Ким виноват эмес, ошонун баарын чыгарып, Если случай спорный момент болуп калса, биз обязательно бизге чалат. Любой ДТП болсо, биз ушундай ДТП болуп калды, мени виноват кылат десе, биз өзүнүн юристтерди кошуп ортого салып, ушундай ДТП болуп калыптыр депчи, киришип билип берди. Баарын элип беребиз. Так, документация жагынан ошондо страховка дагы жасап беребиз 1 жылга дедиңби? Машиналардын страховкасы 1 жылга без ограничения болот. Денежный картасын өтүп коебуз. Если бул эми доставкага ошол документтерди даярдап, машина полный даяр. Если таксиге деп айтсак, машиналардын лицензиясы болот. Выкуптан алып чыгып кеткен убакытка чейин. Ладно, таксинин машиналарын анан кийин көргөзөбүз. Так, бүгүн азыр чисто доставканын машиналарын көрсөк. Ошондо бул жерден машина алса, третий лицого дагы берип кое берсе болобу, мисалы үчүн силерден алып? Бизден алып, өзүнүн атын алып, мисалы, көп стаж жетпей же неме болуп калса, биз стажга деле карабайбыз правадан. В основном адам өзүнүн права болсо болду, келсе биз менен сүйлөшүп ошол моментте карайбыз. Машинаны бере беребиз. Если ол машинаны айдабай же айлыкка кирип кетем деп башка бирөөгө берсе, беребиз. Бизге келет, биз доверенность на уважение обязательно жазып беребиз. Лишний вопрос эч ким бербесин депчи. Если даже башка шаардан болуп калса, бизге доверенность керек эмес десе, то же самое бизге чалып бир өзү айтып коет, ушундай болуп калды. Мен аренда коюп койдум деп. Эч кандай вопростор жок. Ошо башка шаарларда дегенге жана суроо келип кетти да. Башка шаарларга дагы бере бересиңерби, например, Питер, башка бүт областтарга? Ушул жерден айтып кетем, биз Россиянын баардык шаарына беребиз. Бизде Россия боюнча 4 филиал бар.
Бул Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Мурманск шаарында. Ошо 4 шаарында азыр бизде общий ачык ушундай филиалдар бар. Ошо мен акыркы күндөрү комментарийден өтө көп жанагынтип окуп калып атам. Башка областтарга берилеби, выкупка же болбосо мындай доставкага деп. Бизде бул жерде доставкага иштеген машина деле көбүнчө башка областтарда таксиге деле жарайт экен да. Ооба. Жанагы 4 область боюнча биздин көрүүчүлөргө кененирээк айта кетсең. Ушул жерден биздин айтар сөзүбүз, биз Россиянын 4 шаарында иштейбиз. Бул Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Мурманск шаарында. Кайсы шаарлар ошо 3 шаарыбызга же бизге жакын болсо, ошолор өзүңөр жакын шаарга чалып, ушундай эле условия менен машиналарды алса болот. Чаласыздар, жазасыздар. Ошо анда ар бир шаардын телефон номерин видеонун астына жазып коелу. Мисалы үчүн эми ар шаардан көргөн биздин көрүүчүлөр бар да. Сразу эле ошол шаардын телефон номерине чалып, связга чыксаңыздар болот. Ошондой эле Telegram бар дедиң. Биздин Telegramды айтып кетели. Бизде Telegram бар, өзүбүздүн ошо Салам Инвест деп айтылат. Ошол жерде кандай машина выдача болду, выкупка кандай машина кетти, же уже выкуптан алып чыгып кеткен, же бизге кандай машина, жаңы машиналар келип атат, или дагы будущий алабыз деген жаңылыктар болот. Короче, информациянын баардыгын ошол жактан көрүп турат экен да? Ошо Telegramдан көрүп, не кылып турса болот. Өтө жакшы. Telegramындагы описанияга жазып коебуз, сразу эле ошол жакка кирип туруп эле, ссылкага бассаңыздар, Telegramынан сразу өтүп каласыңар. Анан кийин дагы бир суроо да, могул силердин главныйыңар орустарбы же мындай чисто могу кыргыздар ачкан могу компания? Жок, бизде компанияда өзү директорубуз орус, полный иштеп аткан өзү кыргыз балдар иштейбиз. Бүт Россия боюнча. Россия боюнча бардык жерде өзү кыргыз балдар иштейт. Бардыгына чалып не кылсаңыздар, биздин директорубуз бир эле адам. Ошондо машина компаниянын атында эле жазылып турат да. Ооба, компаниянын атында болот, эч кандай проблема жок. Биз ошо любой моментте мындай спорный момент же болбосо не болуп атса, баары бир чечип биз сүйлөшө турган биз менен болот. Ортодон сүйлөшө турган биз, платежка деле отурган кезде өзүндө кыргыз балдар чалат. Ооба, платежканы кыргыз балдар карайт. Любой ситуация болсо бизге чалышат, биз эле сүйлөшүп не кылабыз. Так, ошондо могул Fitби жазбы? Бул Honda Jazz 2006, без ДТП машина, өзүнүн родной пробеги 170 миң. Буну дагы биз автосалондан алып келгенбиз, Обнинстен алып келгенбиз бул машинаны. Обнинстен. Бунун первоначалкасы, условиясы мындай болот, первоначалка эң аз минимальный эсептесек 75 миң берилет. Общий бир жылда где-то 1 100 000 – 1 150 бүтүп калат. Вот, а если первоначалка көп, анан срогун азайтып не кылса, машинадан да арзан бүтөт. Кыскасы өздөрү келсе дагы көрүүчүлөр, бир сыра силер менен отурушуп, могул жерде бүт жанагы первоначальныйын көбүрөөк кылып, кыскасы индивидуальный кылып дагы сүйлөшүп алса болот экен да, жылдарын көбүрөөк акчаларын аргандай кылып. Так, түшүнүктүү. Дальше кеттик анда. Могул эмне машина? Бул Kia Ceed 2013, жирный комплектацияда, таксиде иштеген эмес бул машина. Про этот объеме 1.6 автомат. Бунун условиясы первоначалка 112 миң болот. 112 миң. Бир жылга алса, айына бир 85-тен 88 миң тийип калат. Бир жарым жылга алса, где-то бир 65-67-тен тийип калат. Жакшы, жакшы. Өтө жакшы экен. Биздин могул личное пользованияга, доставкага издеген көрүүчүлөр бүгүн видеону көрүп алып шок болот болуш керек. Могу Солярисчи? Бул Соляристин первоначалкасы 100 миң болот. Бунуку бир жылга алса, бир жылга бир 71 миңден тийип калат. Бир жарым жылга бир 58 миңден болуп калат. Общий стоимость канча болуп калат ошондо? Бир жылда бул где-то бир 970-980 миң. Эми бул выкуп тургандар. Наличка менен выкуптун айырмасы бар. Бул машинаны бир жерден айтып кетсек, бул машина тоже Москвада булачын жүргөн эмес. Бул машина биз Нижний Новгородтон алып келгенбиз. Вот если не кылса, автосалон Нижегородчтан алганбыз бул машинаны. Кыскасы бүт машиналардын диагностикалары бар. Полный даяр. Историялары бар. Историясы келсе, ошо автотекасын, полный ТОсун баарын көрсөтүп не кылып беребиз. Могулчу? Бул Honda Jazz 2011, 1.6 1.3 вариатор. Машина өзүнүн эмеси, состояниясы өтө жакшы. Выкупка берилген условиясы да буга өтө жакшы. Первоначалка 75 миң болот. Бир жылга алса, ошо 1 150 000 – 1 160 000 бүтүп калат. Если минималка менен эсептесек. Ошондо бир жылга алганда айлык төлөмү канча болуп калат муну? Мунун айлыгы где-то бир жылга 93-95тен, бир жарым жылга алса, где-то 77-73тен тийип калат. А 2 жылга бул 65 миңден болот. Жакшы да жанагы айлыкта иштегендер, например, өзүнүн айлыгынын расчетун алып көрүп туруп, могу окшогон машинаны алып бир жылда төлөп алсаңар, зато шурто менен бир машина алып калсаңар. Могул эмне машина болду? Бул Kia Ceed 2011, 1.6 автомат.
Бұл машина да Нижний Новгородтан келген. Первоначалка бұны құнында болды, 112 мың. Bir жылға алса 84 мыңнан тиеді. Айына 84 мыңнан. 1,5 жылға алса бір 60 мыңнан тиіп қалады, 2 жылға алса бір 54-55 мыңнан болады. Так, машиналар азыркы уақытта ушул элеби же башка дагы барбы? Бізде машина келет кетет, постоянно мониторда отырабыз, жаңы машинаны алып, мындай айтканда под заказда иштейбиз. Машина может салонда бір машина жабып калып клиентке айтса, ушундай машина турат, көп берилет. Десе биз сразу ошо автосалонго чалабыз. Ушундай историяларын алып, полный машина жакшыбы, жаманбы баарын билип, жакшы болсо клиентпен сүйлөшөбүз. Под заказ 3 күнүн ичинде даярдап беребиз. Если бул доставка же личный пользование болсо. Кыскасы клиенттерден дагы заказ ала берет. Под заказ машиналар любой машина. Өзүңөр услугаңарды айтасыңар, например, мондай. Услуга эч нерсе личный төлөйт. Машинага чисто ошо ушундай эле выкуптун системасы менен эле машиналарды под заказ алып бере беребиз. Всё, түшүнүктүү. Могул тургандар чисто бүгүн съемкада могул жерде турган машиналар болду тургандар. Азыр барып туруп бул жакта не только такси мол неме доставка менен личный пользование, бул жакка таксиге да машиналар бар экен. Ал жактында бир сыйра информацияларын алып, башка жак менен салыштырып көрөлү, документация жагынан кандай жакшы услугалары бар, жүргүлө анда сиздер менен чогуу болот. Анда азыр бул жердеги именно могул такси машиналарынын дагы бир сыйра документацияларын, условияларын сурай кетсек. Муну айта кетсең, например. Бул машина тууралуу айтсак, бул Kia Rio 2019, 1.6 автомат. Машина буга чейин таксиде иштеген эмес, Казандан алып келгенбиз. Өзүнүн родной пробеги 170 миң. Москва боюнча пока жүрүлөк, бир ай болду да жүргөнүнө. Бунун условиясын айтканда, машина полный таксиге даяр, лицензиясы сиздер выкуптан алып чыккенге чейин лицензиясы болот. Страховкасы 1 жылга без ограничений под такси, оригинал бардыгы. И диагностический картасын биз бир жолу өтүп беребиз. Под такси кылып сразу даярдап. Сиздер келесиздер, машина даяр. Под ключ под такси болот. То есть страховка 1 жылга эле. Андан кийинкилерин өзү уже дальше өзүнүн болот. Если 1,5 жыл, 2 жылга алып калса, уже дальнейшем өзүнүн менен жасап коет. Например, монун төлөмү кандай болот азыр эми? Бунун төлөмү первоначалка 110 миң болот. 110 миң 1 жылга алса 130 миңден тийип калат. 1,5 жылга алса где-то 100 миңден болот. 2 жылга алса 85 миңден тийип калат. Ошондо 1 жылга алса общий төлөм канча болуп калат? Общий бул 1,630 деп ошондо болуп калат. Первоначалка бардыгын кошуп менен 1 жылда 1 жылда 1,630 болуптур. Бирок действительно могу көрүнүп эле турат, мондай живой экеничи, действительно. Так, азыр бул жактан барып бир комфортту көргөзөлү анда, экономдор эми плюс-минус бүт бар эле ошондой ценада экен да, мындайча айтканда. Кымбат арзаны бар. Ооба, состояниясына, жылынан, арка өргүсүнө жараша. Келгендерге дагы бүт айтып түшүндүрө берет экенсиң да, аны? Ооба. Комфорт машиналардан кайсы могул? Комфорттордон Elantra бар, Octavia 2020 бар, өзүнүн родной оригинал пробеги 120 миң. Octavia'нын условиясы первоначалка 120 миң болот, 1 жылга алса 150 миңден, 18 айга алса 120 миңден, анан 2 жылга алса 100 миңден тийип калат. Octavia'нын өзүн айтып берсек, 1.6 автомат, Москвада жүргөн эмес, бул машинаны Екатеринбургдан алып келгенбиз. Өзүнүн родной оригинальный пробеги 120 миң. То есть бул да таксиде жүргөн эмес. Пока такси жүрө элек, такси даже линияга чыга элек бул машина. Мынакей туугандар, өтө жакшы машиналарды көрүп атабыз, жакшы условияларды айтып атат. Эми Москвада билесиңер, жана таксиде жүрбөгөн машина өтө редко да. Балдар көрүп атсаңар, өзүнүн иштери менен мындай өтө профессиональный деңгээлде иш кылышат экен. Келсеңиздер, бүт историяларын көрүп, могу жерден жакшы машиналарды тандап кетсеңиздер болот экен. Так, могул жактан анда Kia Cerata'ны көргөзөлү. Бул жактан Kia Cerata тууралуу айтканда, бул Kia Cerata 2021, 2 объем, газ, бензин. Эң жакшы жери ошо айта кетем, бул 2 объем да, 1.6 эмес. Машинанын өзүнүн родной пробеги 179 миң. Кара светте эч кандай ДТП'си жок. Машина полный өзүнүн родной окрасында. Бир жакшы жери бул машинаны алып аткан кезде рыночный стоимость 2 миллион 100 болчу. На тот моментте биз алып аткан моментте биз өтө арзан баада алып, азыр ошол условия менен берилип атат машина. Көп эсептеп не кылып көрсөк болот. Бунун условиясын айтканда, первоначалка буга 160 миң алып келсе болот. 160 миң первоначалка менен 1 жылга алса 185 миңден тийип калат. 185-180ден. Бул минималка менен. Эски көбүрөөк. Общий төлөм канча болуп калат ошондо? Общий бул 2 миллион 140, 2 миллион 200 болуп калат 1 жылда. Действительно, машина көрүнүп эле турат, өтө живой экен. Тегерек четинен деле живой машина турганынан эле байкалат го сразучу. Бунун деле условиясы жакшы экен. Так, комфорт плюстан K5 бар экен, Да, комфорт плюстан K5 бар, и Sonata бар. Sonatалар уже 2019, булар комфортко өтүп калат. Булар уже комфортко. Могу Cerata'дагы, могу Octavia'дагы комфортто иштейт бирок, Комфортто иштешет булар,
Булар уже бул экөө да комфорттуу иштейт. Если жакшы условия менен айтайлы, бизде бир эң жакшы условия мына ушул санаты. Мындай айтканда экономный баасында берилип атат азыр. Бүтөр баасы экономный баасында. Бунун первоначалкасы 170 000 болот. Өзүнүн историясы 2018, эки объем автомат. Өзүнүн родной пробеги бир 240 000. Буга первоначалка 170 000 берип, 1 жыл калса общий машина 1 540 000 590 ошондой бүтүп калат. Бүтүшү ошондой болот. Общий первоначалка бардын кошкондо. Буга деле ошондой условия. Лицензия полный выкуптан алып кеткенге чейин страховкасы 1 жылга без ограничений. Несі жақсы екен бұл жерде такси машиналарда деле мисалы үчүн эч кандай осмотрга келбейт да бұл жерде выкуп калгандан кийин. Эч кандай келбейт. Свободно жүрө беришет. Төлөмүн вовремя кылат. Төлөмүн дата коюп беребиз, айына 1 жолу төлөйт. Если кааласа күнүмдүк кылып которо берсе болот. Бизге келип наличка эч кандай төлөп кет, машинаны көрсөт, паркташ деп, путевой эч нерсе деген жок. Машинаны алып кетти, өзү билет кай жерде иштейт. Осмотрга келип бизге машинаны көрсөт деген эч кандай мемелер болбойт. Путевой листке кел, наркы берки уже ответственностьга өттү выкуп калгандан кийин. Түшүнүктүү. Так, булчу? Бул Sonata 2019. Бул эки объем, комплектациясы жакшы, машинанын өзүнүн абалы да жакшы. Машина таксиге даяр, бунун условиясы Octavia менен бирдей болот. Octavia менен экөөнүн условиясы бирдей болот. Жакшы. Могул жерден бир Comfort Plus'ту көргөзөлүн да K5-ды. Анда Comfort Plus'ка могу Kia K5'тин азыр баасын айтып берсин, кандай условияда берилип атат? Ассаламу алейкум туугандар. Comfort Plus'тун Kia K5'тин условиясын айта кетсек, жылы 2020 престиж комплектацияда 200 000 первоначальный взнос менен машина 12 айга 220 000 тиет, 12 айда чыгарам десе. 24 айга где-то 158 000 керек болуп калат. Эгер первоначальный взнос 200дөн көбүрөөк, мисалы баягы 500-600 000 болгон болсо, анда перерасчет болуп, айына баягындай 180 000, 130 000, 100 000ге чейин чыгат. Канча первоначальный көп болсо, ошончо аз болот туугандар. Ошон үчүн колдон келсе первоначальный взносты аябай көбүрөөк бергениңер ыңгайлуу болот өзүңөргө. Так, жана айта кеткенде эле бул жакта жанагы доставкага берки бериле турган машиналардан сырткары эгерде могул таксидеги машиналарды жагып калса дагы буларды деле расклейка кылып, лицензиядан чыгарып туруп, ошол эле замат сразу бере беребиз. Не такси кылып баягындай өзүм айдайм дегендер болсо, любой жакка машинаңызды личный пользование кылып кетсеңиздер болот. Могул жерден тандагандарын деле. Любой машинаны. Анан жана бирөө айтып калдыңар, 570 алган бир бала депчи. Ошонун историясын айта кетсеңиз. Ошондой да. Буга чейин бизден ушундай K5-ды бир бала выкуптан чыгарып, Кыргызстанга атасына салды. Кудай буйрса атасы айдап жүрөт азыр. Андан кийин 570 заказ кылып, 570тин жарымын төлөп койду. Айына 1 миллиондон төгөт. Негизи 500дөн оплатасы эле. 5 ай калды дедиңиз. Жок, негизи 10 ай калган 500дөн. Бирок 5 айда кутулам деп 1 миллиондон төгөт. Ал бүтөйүн деп калды еще. Ал еще эмеге гелика заказ кылган. Азыр еще Казаньдан дагы 570ке да бир заказыбыз бар. Туугандар, кимде ким баягындай ушундай первоначалкаңар миллион болуп 570че да ушундай гелик алам дегендер болсо, биз алып беребиз, ага да даярбыз. Лично келип сүйлөшөсүңөр, бияктан бүт эсептеп беребиз, ага да даярбыз да. Мынакей көрдүңөр туугандар, элдер уже геликке даярданып атышат, гелик алабыз деп. Биз болсо жүрөбүз такси кылып. Так, азыр бул жакта жанагы дагы бул жакта жана машинаны алгандан кийинки процессти дагы бул жакта көргөзүп коелу. Ооба, үстүнөн көрсөтө кетсек болот. Подготовка процесси. Подготовканы жүргүзүлөт. Бул жагында жанагы машинелерди аларда атайын бул жерден короче химчистка арка беркилери бүт ушул жерден кылынат экен да. Планировка баягында өзүбүздө аплейка кылабыз, машиналарды госпаластагы арка беркилерин ушул жерден даярдалып туруп, сразу продажага чыгат. Салондон келген машиналар баягындай кир болуп калса, бампер сынып болсо, бүт жерден ушул алмаштырып, өзүбүз даярдайбыз. Анан могу машинанын историясын айта кетсек, ушул машинаны клиентибиз Авитодон таап, автосалондон бизге жөнөттү. Ушуну заказ менен алып бердик мына. Кече алганбыз, бүгүн уже машина даяр. Азыр GPS-тер орнолуп, уже бүгүн 2 сааттан кийин келип алып кетет машинаны. Туугандар, кимге ушундай заказ менен машина керек болсо да, биз алып бергенге даярбыз. Любой машина. Грузовойлорду деле алып берер экенсиңер. Грузовой дагы уже первоначалка, бирок грузовойго мисалы миллиондук машина болсо, 300 000 болсо первоначалкасы уже даярбыз грузовой алып бергенге. Анткени грузовой неликвидный машина да. Ошо первоначальный демекчи, первоначальный эч кандай услуга кирбейт да, ошол машинанын төлөмүнөн кыскарат да, мисалы үчүн. Төлөмүнөн кыскарат, ооба. Эч кандай услуга эмес кош. Услуга эмес, төлөмүнөн кыскарат туугандар, ооба. Ошону толуктап айта кетсек. Так, бул жерде таксиге сразу аплейка кылып берет экенсиңер, эгерде таксиге алса, Таксиге полный аплейка кылып беребиз. Машинасы эгер кир тияк бияк жакпай аткан болсо, полный химчистка кылдырып беребиз. Бүт баары биздин шотубуздан болот. Ушул жерден химчисткалап, анча-мынча арка берки болгон жерлерин оңдоп түзөп,
кыскасы могул жерден идеальный болуп жылтырап тазаланып чыгат экен. Бизден алган машиналар баягы клиенттерибиз свечасын алмаштырыш керек болсо, тигип керек болсо, бизге чалып бияктан келип алмаштырып кетсе болот. Свойский биякта балдар мындай эле кылып беришет да. А так тоо моолорду деле постоянно өзүңөрдөн өтүп турса деле болот Олорду экен. бияктан деле өтүп койсок болот. Силерде. Ушундай туугандар. Дагы бир маалыматтарды толуктап койдум. Мынакей туугандар, өзүңөр көргөндөй эле бул жакта доставкадан баштап комфорт плюска чейин под такси бүт бардык машиналар бар экен. Телефон номерин, адресин жазып коебуз жигиттердин. Өзүбүздүн кыргыз балдар келсеңиздер бүт жанагы орусчадан кыйналып калдым, аркы берки болбой, бул жакта офистен чыгып алып, кенен келсе сүйлөшүп, бүт бардык маалыматтарды билип алып туруп, анан кийин могул жерден выкупка алып кетсеңиздер, өтө жакшы вариант экен. Не дедиң Өмүр? Бизге келсин, баарда келип, не кылса баарын түшүндүрүп беребиз. Телефондон да чалсын, WhatsApp'тан жазсын, баардыгына жооп берип турабыз. Всё. Ушундай анда. Ийгилик барыңыздарга. Ассаламу алейкум.